оңой жолу. Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Анжелика, жардам сурап кайрылгандар тажатты. Менин да балдарым, кредиттерим бар. Мындай пикирин ырчы Анжелика жеке Инстаграм баракчасынан билдирди. Жол торогон байкенин сакалынан көрүп, намаз окуйт окшойт десем, спирт ичимдиги оозунан буркурайт. Келинчеги жанында. Мени тамашага салып жатат деп ойлоп, жардамчым видеого тартыптыр. Тамашасы жок эле, 600 сом алып кетти. Ал акчаны мага бирөө берген жок, элге таратат деп, аз уктап, көп иштеп таптым. Пандемия учурунда дүкөндүн чегин төлөткөн киши дагы болгон. Сториске бөлүшкөм. Кимдин эсинде? Жардам сурагандар өтө көп болуп кетти. Же мага эле Кудай муктаждарды жиберип жатабы? Биз түз эфир учурунда бир кыз кафеден аркаман чыгып, унама отургузбай, кийимге акча бериңиз деп, тамакка эмес, кийимге акча сураган. Ошондо мен эсиңиздерде болсо айткам, кийимиң бүтүн туруп, башка чыныгы муктаждын нанын жебе деп. Карызымды бергенге жардамдашыңыз деп 25 жаштагы чоң эле жигиттер келгенде, кадимкидей уялам. Карызды дагы тапкан кирешеңе жараша ал, сен ал, мен төлөйүнбү деп тарс айтчу дагы болдум. Мен операцияга акчасы жетпей жаткандардын бардыгына жардам бергим келет, колуман келишинче. Менеджеримдин баары эле урушмай болду, давай пост чыгарасың деп, тилдеп, бардыгын баракчама жүктөй албайм. Алдагандар дагы жок эмес. Менин дагы балдарым, кыялдарым, кредиттерим бар. Кече бир 50 жаштагы эжеке келип, бир ай мурун мен алып берген дарыларды түгөнгөнүн айтып, кадимки айлык алчудай кайра келиптир. Бир жолу сураңыз, калганын иштеп тапса болот эле деп десем, эмне бербейсиң, мен кимден сурамак элем деп кыйкырып, сен дагы мендей оруп кал деп кетти. Мындай ачкөз, шүгүр кылбагандардын сөзүнө көнүп деле калдым. Ал эми менин көп балам бар деп, дени сак күйөөсү менен кошо жардам сурагандарга эмне дейбиз, деп нааразычылыгын айтты Анжелика. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Гүлшайыр Садыбакасова, баламдын элеси көз алдымдан кетпей, бассам турсам мени ээрчип жүргөн. Кыргыз Республикасынын эл артисти Кызбурак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасова уулуна арналган кошогун иштеги арманын Фейсбуктагы жеке баракчасына жазып чыкты. Эркинтайымдын келбес сапарга кеткенине 3 айдын жүзү болду. Уулумдан ажырап калганыма азыр деле таптакыр ишенбей отурам. Балам эсиме түшкөн сайын жүрөгүм канжалап, көкүрөгүм өрттөнүп, көңүлүм аңтарылып, сезимдерим сыздап, үмүтүм өчүп, башка бир дүйнөдө жашап калгандай тунжурап калам. Баламдын элеси көз алдымдан кетпей, бассам турсам мени ээрчип жүргөн. Күнү түнү окуганым Кур'аны Карим болуп, балам бейиште жүрөт, буйруса мени күтүп алар адамым бар деп өзүмдү өзүм жошотуп алам. Уулумдун акыркы жандуу элеси, сайкал эжеси менен пандемиянын июль айында тартылган үй клибинде калыптыр. Ырды уккан сайын эмне кыламын, сенсиз жаным эмне кыламын деген сөздөргө сайкал экөөбүз тең токтобой ыйлайбыз. Балам түбөлүк уйкуң тынч болсун. Аллахым өз мээримине алып, акыретиңди абад кылсын деп жазып чыкты. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ооруканага түштү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин ооруп жаткандыгы кабарланды. Бул тууралуу журналист Өткүрбек Рахманов өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Урматтуу достор, кадырлуу ыйман ээлери, ар кандай туура эмес маалыматтарды таратпоого чакыруу менен так маалымат берип коюуну туура көрдүм. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ооруп, тийиштүү медициналык текшерүүлөрдөн өтүп жатат. Ак бата тилеп, жараткандан шыфа сурап дуба кыласыздар деп ишенебиз. Камчыбек Кыдыршаевич учурда тийиштүү адистердин көзөмөлүндө, деди ал. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Бекборбиев, маданият министри дааватчы дегендей эле бар окшойт. Мындай пикирин ырчы Бекборбиев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ата мекендин согуш учурунда дагы концерттик иш-чаралар токтотулган эмес. Маданият министри дааватчы дегендей эле бар окшойт. Болбосо базарлар, чоң тойканалар иштеп баштаса, биздин тааламды талашпайбы деп жазды Бекборбиев. Маалымат булагы, Фабула чекит, KG.
Аялды муунтуп өлтүрүп, алтындарын, буюмдарын алып кеткен Шумпай кармалды. Жалал-Абад облусунун Кербен шаарында аялды өз үйүндө муунтуп өлтүргөнгө шектелип, Ош облусунун тургуну кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, 24 ноябрь күнү саат 6:30 чамасында Аксы районунун тургуну 102 кызматына телефон чалып, Кербен шаарында жашаган 49 жаштагы КЖ аттуу карындашын өзү жашаган үйүнүн бөлмөсүндө белгисиз бирөө жолук менен муунтуп өлтүргөндүгүн кабарлаган. Окуя болгон жерге РИИБдин жетекчилиги жана тергөө ыкчам тобу барган. Маркумдун башында кандын уюп калган калдыктары жана жанчылык жарылган жараты, ошондой эле мойнунда муунтулгандан калган көгөргөн издери болгон. Аксы РИИБи бул фактыны кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлгөн. Көп өтпөй 26 ноябрь күнү Ош облусунун 38 жаштагы тургуну ТФ убактылуу жашап жаткан батиринен кармалган. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү маркумду өлтүрүп, алтын буюмдарын, кол телефонун алып, андан кийин Ала Бука районуна барган. Ошол жерден жеке таксиге олтуруп, Ош шаарына келе берген. Алып келген зер буюмдарын жана телефонун сатып батирге чыгып, жашырынып жаткан. Жактоочунун катышуусунда ТФ суракка алынып, кылмышты жасагандыгы боюнча күнөөсүн мойнуна алган жана болгон окуя боюнча толугу менен көрсөтмө берген. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, учурда бул кылмыш ишинин алкагында тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Садыр Жапаров: жаздан тарта электр жарыгы боюнча чектөө болбойт. Өлкөдө электр жарыгына болгон бааны арзандатуу убада кылынды. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушууда билдирди. Жапаров 2021 жылдан жаз айынан тартып электр энергиясын колдонууга чектөө алынат деп убада берди. 30 жыл чыдадыңар, дагы бир кыш чыдагыла. Жаздан тарт эч кандай чектөө болбойт. Электр энергиясына болгон тариф мурдагы бойдон калат, деди премьер. Ошондой эле банктардан 100 000 сомго чейин насыя алгандарга мамлекет тараптан жардам берүү боюнча айтты. 100 000 сомго чейин насыя алгандардын 3 айлык үстөк пайызын мамлекет тарабынан төлөп берели деп жатабыз. 100 000 сомдон жогорку суммадагыларга жардам берүүгө мамлекеттин күчү жетпейт экен. Биз болгон күч аракетибизди жумшадык. 100 000 сомго чейинкилер дегендерди билесиздер, аябай начар шартта жашагандар. Биз аларга жардам берүүнүн булактарын таптык. 1 миллиард 200 миллион сом сарпталат экен бюджеттен. Муну менен биз 600дөн ашуун үй бүлөгө үстөк пайыз төлөөгө жардам бере алабыз. Банктар, каржы компаниялары менен чечишип, токтомду барына жеткиликтүү кылып жазып коебуз. Декабрь, январь, февраль айларында үстөк пайыздарды төлөсөк деп жатабыз, деди Садыр Жапаров. Айта кетсек, учурда эл электр жарыгынын 1 киловатт сааты үчүн 77 тыйындан төлөйт. Бул тариф айына 700 киловатт саат электр жарыгы пайдалангандар үчүн. Эгер 700 киловаттан ашык колдонулса, анда ар бир ашыкча колдонулган киловатт сааты үчүн 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Көпчүлүк өкмөттөн электр жарыгы үчүн бирдиктүү тариф коюп берүүнү, ал тариф 70 тыйындык деңгээлде болушу керектигин талап кылып келет. Ага карабай буга чейин өкмөт башчылар электр жарыгына болгон бааны акырындык менен көтөрүү керектигин, ансыз энергетикалык системди оңдоо кыйын экенин, Кыргызстандагы тариф чөлкөдөгү коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу бир топ арзан экенин айтып келишкен. Быйыл Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү былтыркыдан 2 миллиард метр кубка аз. Энергетиктер кышында светти мал-малы менен өчүрүп болбой турганын айтып жатышат. Маалымат булагы Суперчекит KG.